Биз ар дайым жайды, күндү жана жылуулукту чыдамсыздык менен күтөбүз. Бирок жер бетинде өтө жогорку температура тынымсыз өкүм сүргөн жана адамдар жамгырды гана кыялданган жерлер бар. Салам достор, бүгүн биз дүйнөдөгү эң ысык температурасы +50 градуска жете турган 10 жер боюнча сүйлөшөбүз. Кеттик анда. Биринчи, Ирандагы Деште Лут чөлү. Бул жер жүзүндөгү эң ысык жер. Ирандын Деште Лут чөлүндө спутниктин жардамы менен жер бетиндеги рекорддук температура расмий түрдө катталды. Ал канча градус десеңиз, +71 градус. Демек, бул дүйнөдөгү эң ысык чекит. Ошондой эле бул жерде дүйнөдөгү эң бийик дөбөлдөрдүн бири, анын бийиктиги 407 метр. Бул чөлдө жаратылыштын кооз жерлери 50.000 чарчы километрге созулат. Деште Луттун пейзаждары Марстын бетинен алынган сүрөттөрдү элестетет. Бул аймак сансыз жылдыздардын астында сейилдөө, чатырда түнү жана таңды тосуп алуу үчүн идеалдуу жер болушу мүмкүн. Анткени бул жерде түндөр да жылуу, температура кескин өзгөрбөйт. Экинчи, Кытайдагы оттуу же күйүп жаткан тоолор. Бул Синьцзян уйгур автономиялуу районундагы Тяньшан тоо системасында жайгашкан дүйнөдөгү эң ысык жерлердин бири. Бул тоолор өз аталышын жалынга окшош кызыл кум ташты ачкан жарлардын болушунан алган. НАСА спутниги бул жерде +66 градус температураны жазды. Тоо этегинде Жибек жолу доорунан калган маанилүү калктуу пункт болгон Гаочанг шаары жайгашкан. Азыр анын мурдагы көркүнөн аз калды. Бирок Кытай өкмөтү аны реконструкциялоого акча бөлүп, туристтерге жол ачты. Бул жерде сиз байыркы көчөлөрдү, сарайларды сейилдеп, Кытайдагы жалгыз жер астындагы буддист храмына барсаңыз болот. Үчүнчү, Калифорниядагы Мохаве чөлүндөгү өлүм өрөөнү. Бул жерде абанын температурасы +56 градуска жеткен. Бул дүйнөдөгү эң ысык экинчи чөл. Июль айынын орточо температурасы +41 жетет. Өлүм өрөөнү бүгүнкү күндө дүйнөнүн бардык туристтерин өзүнө тартып турган улуттук парк болуп саналат. Бул жерлерге болжол менен 1000 жыл мурда көчүп келген паркта 500 жылдык тарыхы бар табигый фосилдерден тышкары индиялык Тимбиша оорусу жашайт. Төртүнчү, Ливиядагы Эль-Азизия. 1922 жылы 13 сентябрда Аль-Азияда +58 градус ысык болгон. Бул көрсөткүч 2012 жылы бүткүл дүйнөлүк метеорологиялык уюм алынган маалыматтарды туура эмес деп жарыялаганга чейин 90 жыл бою рекорддук көрсөткүч болгон. Эгерде сиз Ливиянын бул шаарында болсоңуз, анда Ливиянын Берметине Касыр Аль-Хаж тактагычына барыңыз. Болжол менен 1000 жыл мурун ал Бербер эли тарабынан тиричилик үчүн түзүлгөн. Бул архитектуралык курулуш таш, гипс жана алебастрдан жасалган. Бешинчи, Тунистеги Кебилли. Оазистер көбүнчө ысыктан кутулуу жери болуп саналат. Бирок бул учурда эмес. Кебилли Тунистин борборунда жайгашкан. Бул жерде температура +55 градуска чейин көтөрүлгөн. Кебилли шаары мындан 200.000 жыл мурда жашаганы тууралуу далилдер бар. Бул жерде эң чоң туздуу көл, ошондой эле түштүк Тунистеги Шот-эль жеридеги туздуу саздын ойдуңу бар. Жайында суу сактагыч дээрлик кургап, ачык мираж закымдар көп пайда болот. Алтынчы, Арабия жарым аралындагы Руб-аль-Хали. Бул эң чоң кумдуу чөл. Араб жарым аралынын дээрлик 1/3 бөлүгүн ээлейт.
Ал 4 өлкөдө жайгашкан: Бириккен Араб Эмираты, Оман, Йемен жана Сауд Арабия. Жайында температура плюс 50 градустан жогору көтөрүлөт. Адатта жыл бою Руб аль-Халиге 30 миллиметрден ашык жаан чачын болбойт. Дөбөлөрдүн бийиктиги 300 метрге жетет. Түштүк батыштан соккон муссондук шамалдын аркасында алардын чокуларында жарым ай түрүндөгү дөбөлөр пайда болот. 7. Малидеги Тимбукту. Сахаранын байыркы соода жолдорунун кесилишинде жайгашкан бул шаар бир кезде гүлдөп турган. Бул жерде Африкадагы билимдин борбору болгон. Дал ушул жерден ислам материкке тарай баштаган. Калк үчүн негизги коркунуч чөлгө айлануу болуп саналат. Шаарды дөбөлөр ээлеп жатат. Бул жерде температура плюс 54 градус деңгээлинде катталган. 8. Израилдеги Тират-Зви. 1942 жылдын июнь айында Азиядагы эң жогорку температура бул шаарда катталган. Ал плюс 53 градус болгон. Бул жерде Израилдеги курма пальмаларынын эң ири төлөмдөрү 18 миңге жакын дарак. 9. Бул Катар. Бул жерде абанын температурасы көлөкө жерде плюс 50 градуска жетет. Ал эми жайында орточо температура плюс 41 градусту түзөт. Бул ЮНЕСКОнун көптөгөн уникалдуу мурас жерлери менен дүйнөдөгү эң коопсуз жана эң бай өлкөлөрдүн бири. Катардын эң чоң шаары жана ошол эле учурда анын борбору Доха экзотикалык көңүл ачуунун чордону болуп саналат. Жана бул жерден роботтор жорго болгон төө жарышын көрүүгө болот. Биздин тизмебиздин акыркы 10 жери кайсы десеңиз, бул Эфиопиядагы Данакил. Бул дүйнөнүн эң алыскы ысык жери. Жылдык орточо температурасы плюс 31 градус. Данакил чөлү уулуу газдарга, күкүрттүү көлгө жана вулкандарга толгон. Бирок Далол жанар тоосу сыяктуу жаратылыш эстелигин өзгөчө белгилей кетүү керек. Анын уникалдуу формасы жана түстүү палитрасында жатат. Оюк адырлар менен курчалган. Алар туздуу түздүктөн 50 метр бийиктикке көтөрүлөт. Жанар тоо табияттын өзү тарабынан ак, кызыл жана сары түстөрдү аралаштыргандай боелгон. Ушуну менен видеобуз аяктады. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.